Assalamu alaikum tуугандар. Жалал Абадка барып келдик. Маалымат берип коеюн дедим. Биз могу Кыргызстандын баарын кыдырабыз дегенбиз го. Канча район болсо ошончо. Эгер область болсо жетишпей калат экенсиң да. Ошо кайсы райондон экенин силерде жазып кеткиле. Балким ошол районго барганда жолугуп калабыз. Жумгалга бардык, Токмокко бардык. Жалал Абад шаарына бардык, шаарларды, региондорду баардыгын кыдырайлы деп атабыз. Максат жаштар менен жолугуп, билген нерсе менен бөлүшүп, имандашып, бизди жактыргандар менен кучакташып, жактырбагандар да бар, себеби жактыргандар да бар, көргүзү келгендер да бар, көргүзү келбегендер да бар. Эми баарына жага тургандай акча эмес экенсиң сен. Кээде жагасың, кээде жакпайсың. Чоосо айтат эле ошо жаккандар менен жүрө кучакташып, имандашып жүрө бер деп. Ошол максатта Жалал Абадка бардык эле, баягыда Алайга да барганбыз. Эми түштүк эле кичине башкача моюнга алып коюш керек. Түштүктө ушу алымдардын көбү да түштүктөн чыкканда Баткен, Жалал Абад, Ош элдери аябай кичипейил, иманга мындай жакшы да. Эми биз менен Таластамын го, биз да Талас деле, Нарын деле, Көл деле жакшы бирок кичине биз мындай эмерек келебиз да. Коорсуракпы, балким билбейм. Бул хороший смысле айтып атам да, бирок Жалал Абад Ош эли мындай илгертеден баягы биздикилер намазды түшүн электе ушул жактан башталган да. Эң кыйын алымдардын баары, мисалы ошо Максат устаз деле, Чубак устаз деле, Абдышкүл Дамылла деле аттуу баштуулардын баардыгы карап турсаңыздар түштүк жактан чыккан экен да. Жалал Абад элине Алла ыраазы болсун, жарылганча сый көрдүк. Бизнесмендер менен жолугуп, ишкерлер менен жолуктук, спортсмендер менен жолуктук, агалар менен, инилер менен жолуктук, имандашып мечитке келип аябай жакшы болду. Кудай буйруса, иншалла дагы башка жактарын баарын кыдырабыз деген ниет бар. Ушул Аскар Авто дагы Атакул да башкалардын баардыгын ээрчите болуп, алымдар болуп атат албетте арабызда. Эми азыр региондордун баарын кыдырып чыкканга убакыт жетпей калат экен, себеби мен биякта жайында эле болом, иштер менен, бизнес менен Дубайга кетебиз да. Ошо азыр может уруксат кагаздарын алып тиешелүү жактардан 2 күндөн болсо дагы, 1 күндөн болсо дагы кыдырып региондогулар менен жолугайлы деп атабыз. Мисалы динди таркатыш үчүн алымдар бар. Алымдар мисалы фых, акыйда маселеси, тавхид маселеси боюнча сүйлөп, мисалы алымдар пайгамбарлар мураскорлу дейт. Бирок динди жеткизүү үчүн менден бир аят болсо дагы айткыла деген да. Мисалы Кеусүз Клей деген болгон. Ал дүйнө жүзүндө эң известный боксер болгон, сиз аны билесиз, азыр аягында атын айтып берем. Кеусүз Клей ушунчалык известный боксер болгон. Аллах Таала ушунчалык атак даңк берди, акча берди, бийлик, байлык берди. Бирок ал Алланы тапты. Ал баарын табып кетти аягында. Жаштарга, аудиторияда, залдарда, филармонияларда, ушундай стадиондордо ал ар дайым жаштардын баарын жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакырып кетти. Ал Алланын ишин кылды, Аллах Тааланын даражасын көтөрдү. Ал ким десеңиз, ал мисалы Кеусүз Клей болгон, кийин мусулман болгон деген атын алмаштырган. Анын аты Мухаммад Али. Канча жаштарга себепкер болуп кетти. Мисалы аны бирөө айткан жок, боксуңду эле кыла бербейсиңби, боксташа бербейсиңби, динди алымдар эле айтат депчи. Ал мисалы жаназа кыйып бирөөлөр менен талашкан жок, нике кыйып талашкан жок, бирөөлөргө азан айтып койгон жок. Болгону ушу Аллага билгени менен чакырды, ата-энеге сыйлайлы, урматтайлы, тапканыбыз менен бөлүшөлү, ушул максатта эле баардыгын алдагы ушу Калифорния, Лас-Вегас, ушу канча штат болсо айтат, максимально колдон келген аракетимди кылып айландым. Биз жок дегенде дүйнөнү айлана албасак да, иншалла ушу Кыргызстандын баарын, райондордун баарын айланып, жолугуп, иншалла Аллага шүгүр билгенибизди айтып, бизнесмендер менен жолугуп, мисалы жакшы ушу Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, биз бизнестин жолун тапкан экенбиз. Аллага шүгүр спортсмен болуп, залга барып койгон экенбиз. Ошол сферада да барып иштегенге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Анан Кудай буйруса ойлоп атам ушу жазында 4 айга чыгып, иншалла, себеби азыр Алла жолунда мынакей кече жолугуп келдик. Адилет Кеденов деген жакшы инебиз бар. Андан тышкары Сигма деп коебу, ошол ким, Арген беле. Ошолор баардыгы Алла жолуна жүрө. Бул Алла жолуна чыккан адам өзүнө эле оңдойт, бирөөнү оңдош үчүн эмес, өзүн оңдойт да. Ошого Кудай буйруса иншалла региондордун баардыгын кыдырайлы деп атабыз. Мисалы Абу Ханифа өзү, мисалы баардыгыбыз ошол биз карманган мазхаб, өзү ал соодагер болгон. Мусулман адам эч кимге муктаж болбош керек. Бирок ага эч ким айткан жок да, соодаңды кыл же илимиңди кыл депчи. Экөөнү тең алып кетти. Саясат боюнча деле мисалы дүйнөдө
экинчи халиф Умар ибн Аль-Хаттаб. Пайгамбарыбыз айткан, менден кийин пайгамбар келбейт, келсе Умар болмок деген. Ошол Умар Азамга 40 мамлекеттин падышасы болгон. Ал ушунчалык адилеттүүлүктү тургузган, андан кийин анын рекордун эч ким кайтала элек. Мусулман во всех сферах должен быть успешным. Үлгү болуш керек бүттүк жака да. Колунан келген иншалла келишинче мамлекетке, элге, жерге пайдасын тийгизе бериш керек. Ушул максатта Кудай буйрса азыр дагы региондорду кыдырып баштайбыз. Кайсы региондон болсоңуз жазып коюңуз иншалла. Балким ошол регионго барганда сиз менен да жолугуп калабыз. Жакшы көргөндөргө дагы, жаман көргөндөргө дагы баардыгы үчүн дуа кылабыз. Инсан билбестиктен адамга тоскоол калат. Эгер билсе ал тоскоол кылбайт. Кээде түшүнбөстүктөн, тааныбастыктан, башка бирөөлөрдөн угуп алгандан инсандардын баардыгыбыз кемчиликтүүбүз иншалла. Ошол кемчиликтерди жоюш үчүн Алла жолуна чыгып атабыз. Аллах таала баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.